Урматтуу коллега мүчөлөр жана жыйынга катышуучулары, коллегиялык жыйынга чакырылгандар негизинен келиштик, орун бар. Коллегиялык жыйын күн тартибине кароо үчүн 3 маселе сунушталууда. Мекеме ишканалардын иш кагазары жеринде текшерилип, төмөндөгүдөй жыйынтыкты берген. Андыктан жарандардын кайрылууларынан такай жоопкерчиликтүү мамиле жасоого жана отчеттуулукту камсыз кылууга чакырып кетилет. Жарандардан келип түшкөн арыздардын аткарылышын катуу көзөмөлгө алып, сапаттуу жана өз убагында каралышын курулай жооп берүүгө жол берилбесин. Жалпысынан 110 талапкер бош ваканттык орундарга дайындалып, азыркы күндө 188 талапкер кадр резервинде турат. Шаарынын мэриясынын аппаратынын ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн 145 кызматчысы аттестациядан өткөрүлүп, 3 кызматчы элеген кызмат ордунан ылайык келбейт деген баа алып, элеген кызмат орундарынан бошотулган. Биринчи жана экинчи троллейбустук каттамына 26-28 бирдик троллейбус жана 5 автобустук каттамдарына 55 бирдик автобустар ишке чыгып, жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүп келет. Жана аларга тартипсиз, эрежелерге терс абалда тартылган электр, интернет жана башка чубалгыларды ретке келтирүү боюнча тиешелүү иштерди алып барсын. Шаардагы коомдук фауналардын аялдамаларга гана токтоосун, айдоочулардын транспорттук тартипти сактоосун, жүргүнчүлөрдүн тейлөөнүн маданиятын жогорулатуусун камсыз кылуу. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдынан Ош шаарынан сыйлангандарга юбилейлик медалдарын жана ардак грамоталарын тапшырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Маметова Тамара, Ош шаарындагы Алтын уя үй бүлөлүк балдар үйүнүн директору. Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Азизбеков Өмүрбек Муратович, Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн баш кадиси. Урматтуу мектеп директорлору, окуу жылын ийгиликтүү аякташ менен куттуктайм. Жай мезгилинде балдардын эс алуусун пайдалуу, кызыктуу уюштурууга жана жаңы окуу жылына даярдоого катуу көңүл бурууну өтүнөт элем. Ошону менен бирге билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчү класстарынын окуучуларынын коопсуздугун сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин ата энелер арасында жүргүзүүнү, айрыкча ар кандай кечелерди өткөрүүгө жол бербөө, жеке менчик автоунаалардын айдоочулардын окуучулардан буйруктун кабыл албоосу боюнча эскертме берүү жана жол коопсуздугун сактоо иштерин күчөтүлгөн тартипти кабыл катуу көзөмөлгө алыңыздар. Ушул менен бүгүнкү коллегиялык жыйын аякталды. Келиңиздер рахмат.